Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Элчибек Нуржадиевич, ушул өзгөртүүлөргө алып келип атканыңыздар жакшы болуп атат. Бул мыйзам долбоорун колдойбуз. Тагыраагы Нарын районунун Нарын облусунун Кочкор районунун Кош Төбө айыл аймагын Ормонхан айыл аймагы болуп өзгөрөбү? Ооба. Ормонхандын 230 жылдыгына белек болот деле да? Ооба. Туурабы? Туура, ушул максатта өзгөртүп атабыз. Бул жерде Кара Күнгөй, Кара Саз экөө биригип Кош Төбө айыл аймагы болуп эсептелинет. Жакшы болот, эң жакшы болот. Бул чындап эле ошол жерде жергиликтүү эл дагы ушуну көптөн бери көксөп, баягы Кош Төбө айыл аймагы болуп калганы менен Ормонханга баратабыз, Ормонхандан келатабыз, Ормонханда жашайбыз деп эле айтылып келет. Бул жакшы болуп атат. Рахмат. Андан сырткары жана жогоруда дагы кесиптешибиз айтып кетти. Борборубуздагы 4 райондун аты ушул убакка чейин талкууда. Мен ушул сунуш катары айтат элем да. Первомай району, мына биз турган жер 1-Май районуна карайбы? 1-Май районунун өлкөбүздү 24 жыл башкарган ушул Мраморный шаар курам деген максаты, милдети бар Турдакун Усубалиевдин атын ыйгарсак жакшы болот эле. Албетте азыр Дастан Далабаевич айткандай, муну ошол эл менен дагы, жашоочулар менен дагы биргеликте талкууга коюп, талкуунун негизинде мен кыргызмын деген инсандар жогорудагы аты аталган инсандарга каршы болбойт деген үмүттөбүз. Турдакун Усубалиевдин ысымын ушул Первомай районуна коюлса жакшы болот эле. Кандай дейсиз ушуга? Албетте бул жергиликтүү бийлик тараптан дагы ушундай чечим чыгып келиш керек бизге. Биз эми сиздин сунушуңузду эске алып, ошол жергиликтүү бийликке сунуштайбыз. Жакшы, рахмат. Рахмат. Жогорудагы бул мыйзам долбоорун албетте колдойбуз. Биз ушундай ысымдарды дароо өзгөртүп, тездик менен өзгөртүп берип атканыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат.